Жарандыгыңыз Россия же Казакстан болсо, только кета аркылуу гана келсеңиз болот. Эгерде балдарыңыз Кыргызстандын жарандыгы болсо, анда тилекке каршы балдарыңыз менен келе албайсыз. Кыргызстанда контракт түзүлүп атканда сизге баары даяр болот. Жумушуңуз да даяр болот, жатаканаңыз да даяр болушу мүмкүн кээ бир жерлерде. Оронгондор барып иштесе болобу дейт. Оронгондорго негизи кандай бул жерде мамиле? Арбайтка чыгып иштесе болот жана стройкада иштесе болот. Квартплата Кореяда бул эң минималдуусу 300 000 вон болот. Еще этническую жену дейт. Азыр Россиядан аябай наплыв көп болуп атат го. Российский гражданстводан жана ушулар эң керектүү совет бул. Келерки видеолорду Ассаламу алейкум достор, бүгүнкү видеодо бизге берилип жаткан көптөгөн суроолор болуп атат, ошолорго жооп беребиз. Жана Кореяга келем деп аттанып, кыялданып жаткандарга дагы бир аз кеңеш берип коебуз. Азыр биз каналыбызга эң көп келген популярный суроолорго жооп беребиз. Саламатсыңарбы дейт. Мен өзүм гражданин РФ болом, бирок балдарым Кыргызстанда, кантип барсак болот? Кандай виза тапшырсак болот дейт. РФ гражданствосы барлар кантип келсе болот? Эң оңой жолу. Бул жерде келгендер көппү? Бизге эң популярдуу суроолордун бири бул Кореяга кантип барам деген эле суроо болуп атат. Жарандыгыңыз Россия же Казакстан болсо, бул только кета аркылуу гана келсеңиз болот. Кета деген бул электрондук виза. Эгерде балдарыңыз дагы жарандыгы РФ болсо, чогуу эле тапшырып, чогуу келе берсе болот. Кета менен. Эгерде балдарыңыз Кыргызстандын жарандыгы болсо, анда тилекке каршы балдарыңыз менен келе албайсыз. Саламатсыңарбы, жакында барайын деп аткам, тил үйрөнүп. Жумуш жактан жардам бере аласыңарбы дейт. Эгерде сиз тил окуп, контракт түзүп, ушундай Кыргызстанда туруп келишим менен келе турган болсоңуз, анда биздин жардамыбыз деле кереги жок. Кыргызстанда контракт түзүлүп атканда сизге баары даяр болот. Жумушуңуз да даяр болот, жатаканаңыз да даяр болушу мүмкүн кээ бир жерлерде. Эгерде сиз башка виза менен, башка жол менен келе турган болсоңуз, бул жактан да кеп кеңештерибиз менен жардам беришибиз мүмкүн. Кандайсыңар, жумуш табамбы барсам дейт. Негизи жумуш бул жакта көп. Ар кандай любой статуска жумуш тапса болот. Бул күнүмдүк жумуштардан таап иштесе болот. Бул жакта арбайт деп коет. Арбайтка чыгып иштесе болот жана стройкада иштесе болот. Бирок постоянный бир заводко кирип, легалдуу иштеш ага мүмкүнчүлүк болбойт. Саламатсыңарбы, студент болуп кантип барсам болот дейт. Студент болуп бул жака келиш үчүн сиз корей тилин же болбосо англис тилин мыкты билишиңиз керек. Ошол аркылуу тесттерди тапшырып, университеттин өзүнүн талаптары бар. Ошолоруна жооп берсеңиз, тесттеринен өтсөңүз келе берсеңиз болот. Квартплата канча экен дейт. Квартплата Кореяда эң минималдуусу 300 000 вон болот. Бир комнатка студия вариантында. И ошого жараша жогору көтөрүлүп кете берет. Договор түзүлүп атканда 300 000 вон дагы залог беришет. Бул эң минималдуу баасы. Барып кантип жумушка орношсом болот, таанышым жок болсо. Эгерде бул жака башка жолдор менен келип жумуш издеп аткан болсоңуз, бул жакта группалары бар. Ошол группаларга кошулуп эле, ошол жактан издеп, сурап эле жумуш таап иштей берсе болот. Бирок бул жумуштардын бардыгы күнүмдүк. Күнүмдүк жумуштар бир күн болушу мүмкүн, бир күн болбой калышы мүмкүн. Кийинки суроо, оронгондор барып иштесе болобу дейт. Оронгондорго негизи кандай бул жерде мамиле? Оронгондор деле келип иштеп атышат. Себеби башка араб өлкөлөрүнөн келип жашап иштегендер деле бар. Бирок негизинен жүзү ачык болсо, иштерге ала берет. Эгерде көзү эле ачык болсо, анда андайларды көргөн жокмун, мен аны толук билбейм. Еще этническую жену дейт. Этническая кореянка аял алсаңыз жакшы болот, жолуңуз ачылат Кореяга. Виза алганы эң жөнөкөй бул этникалык кореецтерге. Этникалык кореянкага үйлөнсөңүз, сизге дагы сөзсүз виза берет. Анын үстүнө сиз тил билбесеңиз деле, эчтеке билбесеңиз деле сизге дагы берет. Жөн гана ошол кореянканын күйөөсү болгондугуңуз үчүн. Иш жактан жардам бергилечи дейт. Жардам бере аласызбы иш жактан? Иш жактан биз кандай кылып жардам беришибиз мүмкүн? Бул жакта ошо жана айтып өткөндөй группалар бар. Телефондо өзүнүн WhatsApp'та, Telegram'да, Kakao'да. Ошол группаларга күндө кечинде иштерди, вакансияларды жарыялайт. Ошол жактан карап эле, байланышып эле ишке чыга берсе болот. Бул группалардын баардыгы орус тилдүү, кыргыз группалар деле бар, аларга деле кошулуп. Негизинен ушу группалардан эле таап алса болот. Гостевой виза менен барса жумуштарга кирип иштей алабы дейт. Гостевой виза менен жумушка кирсе болбойт, легалдуу түрдө. Бул жакка контракт менен, рабочий виза менен келген адамдар гана легалдуу түрдө иштейт. Андан башка визанын бардыгы иштөөгө тыюу салынат. Бирок
нелегалдуу жумуштарды таап иштеп жүргөндөр толтура. Кореяга барганга жардам бере аласыңарбы дейт. Суроолордун көбү ушул келет да. Келгенге жардам бере аласыңарбы дейт. Кореяга келгени биз андай ишкана деле эмеспиз, бир агентство эмеспиз. Биз жөн гана ошол өзүбүздүн каналыбыздан келем дегендерге туура жол көрсөтүп, туура багыт көрсөтүп гана кеп кеңеш берип гана жардам бере алабыз. Эгерде жашыңыз 18ден 38ге чейин болсо, бул бизге эң жакшы вариант Кыргызстанга контракт менен келип иштеген. Бир аз убакыт талап кылат, тил окуш керек, бирок ошондон чыдап, эгер ошондон өткөн болсоңуз, сизге аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Себеби жумушуңуз даяр болот. Контракттар канча мөөнөткө түзүлгөн болсо, ошол убакыттын ичинде сиз камсынабай келип иштей берсеңиз болот. Анан балдарымды кантип алып кетсем болот семьям менен деген суроо көп келет да. Балдар менен келүү негизи эле бул этникалык корейцтерден тышкары баарына эле кыйын, бирок ошентсе дагы жолун таап балдарын алып келип, ушул жерде жашап, иштеп жүргөн биздин мекендештерибиз дагы бар. Мисалга айта турган болсок, бул бизнес виза менен келгендер дагы бар. Үй бүлөсүн чакырып бул жака алып келсе болот. Буларга бир аз жеңилирээк. Садик канча турат айына дейт. Садикте бул жакта 350 миңден жогору башталат. Балаңыз канчалык жашы кичинекей болсо ошончолук көбүрөөк төлөнөт. Чоңойгон сайын бир аз азаят. 55 жаштан өткөндөрдү ишке алабы дейт. 55тен кийин жумушка алыш бир аз татаалыраак. Бирок убакыт өтүп, өзүңүздү көрсөтүп, бир ишке кирип калып, чамдагы айлыгыңызды көрсөтсөңүз, анда сизди кийин дагы ишке чакырышы мүмкүн. Корейс тилин билбей эле англисче билип иштесем болобу дейт. Эгерде русскоязычный адамдар менен иштесеңиз, анда корей тилин билбесеңиз деле кээ бир заводдордо болот. Эгерде английский менен эле келе берем десеңиз, анда бир аз кыйналасыз. Себеби бул жакта деле көбү англис тилин жакшы билишпейт. Бул жака келердин астында корей тилин үйрөнүп алган эң жакшы. Кореяга барыш үчүн диплом керекпи же керек эмеспи дейт. Кореяга кандай максатта келесиз? Мисалы, университетке тапшыра турган болсоңуз, же бир жогорку квалификациялуу жумушка келаткан болсоңуз, анда сурашы мүмкүн. Тур виза сыяктуу менен эле ушундай жол менен келип, мындай жумушта иштейм десеңиз, анда дипломдун кереги жок. Бирок университетке, окуу жайга тапшыра турган болсоңуз, анда керек болот. Кореяга барган жакшыбы же Германиягабы деп жазып. Германия деле бирок жаман эмес. Евро менен акча зарплата аласыз. Бирок ар кимдин вкусу ар кандай. Кээ бирине Корея жагат, кээ бирине Европа жагат. Аны өзүңүз чечишиңиз керек. Өзүмдүн жерим эле жагат, жаман көрбөгүлө дейт. Өзүбүздүн жерибиз баарыбызга жагат. Биз сизди жакшы көрөбүз. Кыргыз акчада семейный пара, общий барыш расходтору жана баргандан кийин бир айлык расходтору кандай болот, канча акча болуш керек дейт. Негизи эле мынча акча болуш керек деген лимит жок. Чет мамлекетке барда канча акчаңыз көп болсо ошончолук жакшы, ошончолук кенен жүрөсүз, ошончолук жумуштарыңыз тез бүтөт. Бир адам чет мамлекетке чыгып атканда жанында $1000 жок дегенде болуш. 150 миң рубль табам айына. Не стоит экен барып анда Кореяга деп жазыптыр. Россияда 150 миң рубль табып аткан болсоңуз, абдан жакшы. Ишиңиз жакшы болсо, ошол эле ишиңизди уланта берген жакшы. Себеби бул жака келип, кандай иш болбосун, сиз нөлдөн баштайсыз. Саламатсыңарбы? Кыздар барса болобу, сураны чөперип койгулачы дейт. Кыздар эле ушундай суроо көп келет да. Кыздар келсе болот. Корея аял заты үчүн бул эң коопсуз мамлекеттердин катарына кирет. Жумушту деле тапса болот, аялдар үчүн толтура. Эмне үчүн аялдар үчүн коопсуз деп ойлойсуз? Негизи эле аял эмес, бардык адам үчүн коопсуз. Себеби бул жерде үйүңдөн уже чыкканыңда уже ар бир метр сайын камера сизди тартып аткан болот. Сиздин баскан турганыңыздын баары камера көрүп турат. Эгерде жаман ой менен жаман иш кыла турган болсоңуз, сизди бат эле кармап таап алат. Айтышат дейт, Кореяга жазда келсеңер иш болот деп. Күздө барсак ишсиз калабызбы, үй бүлөңүз менен кетсек деген ой бар эле дейт. Туура, бир аз күз келип кыш башталганда жумуштар азая баштайт. Суук болуп, чого жараша жумушта азаят. Жаз келери менен кайра жумуштар көбөйө баштайт. Кетаны кантип, кайсы жерден толтурат дейт? Кетаны өзүнүн сайтына кирип эле өзүңүздөр толтуруп, өзүңүздүн эле данныйларыңызды киргизип толтурасыз. Бул оңой эле нерсе. Бирок бир определенный акчага толтуруп берем деген адамдар деле бар. Аларга кайрылсаңыздар деле болот. Эгерде сиз убактыңыз жок болсо, аларга кайрылып акчасын төлөп толтуруп алсаңыз болот. Мына кичине болсо дагы суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Анан азыр Россиядан аябай наплыв көп болуп атат го. Российский гражданстводан жана ошолордун эл издеп атканда кандай совет бересиз өзүңүздүн атыңыздан? Кореяга план кылып аттанып жаткан мекендештерибизге биринчи эле кеңешим бул тилди окуп баштаңыз. Себеби тил билбесеңиз бул жакта абдан кыйын болот. Эгерде кета менен келип, эптеп жумуштап алып жүрө берем дей турган болсоңуз, анда сиз
нелегалдуу болот бул жумуштардын баары. Сизди жумушта кармап калыш үчүн жок дегенде тилди жакшы билишиңиз керек. Ошонуңуз менен сиз кирген иште кармалып иштешиңиз мүмкүн. Эгерде сиз тилди билбесеңиз, визаңыз да жок болсо, жүргөн турганыңыз нелегалдуу болсо, анда бул сизге абдан эле оорчулук болот. Ошондуктан биринчи кеңеш бул тил. Экинчи кеңешим бул Кореяга келатканда эле азыр YouTube'га кирип, кайсыл шаарга барам, кайсыл жерде иштейм, кандай жумуштарга туш келем, кыргыздар кайсыл шаарда көп, ушул тараптарын бир аз кирип изучать этип, бир сыйра карап, бул жакта транспорттарды карап, бир шаардан экинчи шаарга кантип барсам болот деп ушул жөнүндө информацияларды топтоп, бир сыйра интернеттен карап келиңиз. Барсам бир нерсе болот да деп өзүңүз Кудайга тапшырып коюп келсеңиз, сиз кыйналат. Тилди үйрөнүп, жок дегенде тамга таанып, 10 чейин санаганды болсо да үйрөнүп, анан келген эң туура. Эгерде сиз Кореяга барам деп бир чечимге келген болсоңуз, бирок эмнеден башташты билбей аткан болсоңуз, анда кеңеш, эгерде жарандыгыңыз Кыргызстан болсо, интернетке кирип туруп эле migrant.kg деген сайтка киресиз дагы. Ошол жерде үстүндө Корея боюнча раздел бар. Ошол жакка кирип, Корея жөнүндө маалымат алыңыздар. Ошол сайттын ичинде Кыргызстандагы офистери бар, телефон номерлери бар, электрондук почталары бар. Ошол аркылуу байланышып маалымат жолтоңуздар. Ошто же Бишкекте болсо, офисине барып эле бир сыйра маалымат алыңыздар. Эмнеден баштайсыз, кайсыл жерден тилди окуйсуз, кайсыл курстарга барышыңыз мүмкүн. Ошонун баарын сурап, билип, маалымат чогултуп алыңыз. Анан баардыгы этап менен болуп кете берет. Биринчи тил үйрөнөсүз, контракт түзөсүз. Жашыңыз туура келсе, сизди ошол регистрация кылып коюшат. Андан аркы кадамдарын өздөрү сиздерге түшүндүрүп беришет. Биринчи шаг телефондон же компьютерден ошол сайтты таап, ошого кириш керек. Андан кийин да түшүнбөй аткан болсоңуздар, бизге жазып коюңуздар. Колдон келишинче биз дагы жооп беребиз. Эгерде сиз жарандыгыңыз Россия же Казакстан болсо, анда сизге бир гана вариант, бул кета толтуруп гана келсеңиз болот. Кетаны дагы өзүнүн сайтына кирип эле өзүңүздүн данныйларыңызды толтуруп, эгерде сиз талаптарына туура келе турган болсоңуз, жообу 3 күндө чыгат. Ошону толтуруп алып өзүңүз келе берсеңиз болот. Достор, дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде кимде-ким Кореяда жашап иштеп аткан болсо, өзүңүздүн жашоо турмушуңуз жөнүндө биз менен чогуу видео тарта турган каалооңуз болсо, биз менен байланышыңыздар чогулуп, сиз жөнүндө видео тартып элге тааныштырабыз. Кантип келген жолдоруңар жөнүндө, кайсы жол менен келгенсиңер, анан кантип келгенсиңер, анан кыздар дагы келеби деген суроого тартса болот деген болсо обязательно жазгыла. Көрүп аткандарга аябай кызык экен. Анда эмесе дагы кызыктырган суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла, жана каналдын башкы бетинде биздин контакттар бар. Биз менен байланышкыңар келсе, биз менен ушул жака жазып байланышсаңар болот. Биздин каналга катталыңыздар. Анда көрүшкөнчө